Кыз узатууда эч кимге жүгүнбөйт. Алып баруучу Айзада Жамыршиева сынга кабылды. Бергеле. Бергеле. Мыйзамсыз жүргөн тилемчилер өлкөдөн чыгарылат. Ошто 3 күндүк сел-саяк иш-чарасы өтүп жатат. Бул тууралуу шаардык милиция билдирди. Анда кароосуз калган балдар аныкталып, тилемчиликке каршы чаралар көрүлүүдө. Мыйзамсыз жүргөн чет элдиктер өлкөдөн чыгарылат. Милиция кызматкерлери тарабынан соода түйүндөрү, жер төлөөлөр, жер астындагы өтмөктөр, интернет жана түнкү клубдар текшерилип жатат. Андан сырткары мечиттердин алдында кайыр сурап отургандардын жашоо шарты текшерилет. Жана башка жаңылыктар түрмөгү видеого лайк басып Манас ТВ каналга катталып, акыркы жаңылыктардан кабардар болуп туруңуз. Акжолдой Тукунов кармалды. Монополияга каршы жөнгө салуу кызматынын мурдагы башчысынын орун басары Акжолдой Тукунов Бишкекке жакын жерден кармалды. Ал коомчулукту массалык башаламандыкка чакырган материалдарды тараткан деп шектелүүдө. Экспертизанын корутуусуна ылайык соц тармактагы билдирүүлөрдө массалык наразычылык акцияларына, башаламандыкка жана бийликти алмаштырууга үндөгөн белгилер бар деп билдирди. Чүй облустук ички иштер башкы башкармалыгынын маалымат кызматы. Кыз узатууда эч кимге жүгүнбөйт. Алып баруучу Айзада Жамыршиева сынга кабылды. Келин босогон аттап, башына жолук салынгандан кийин гана жүгүнөт. Кыз узатууда эч кимге жүгүнбөйт. Мындай пикирин Элмира Ажыканова ырчы жана алып баруучу Айзада Жамыршиевага карата жазды. Сөйкө салганы баратканда деп аты айтып тургандай эле кызга кулагына сөйкө саласың, батаңды бересиң, жолукту үйүңө алып келгенде көчөгөгө киргизип, ак жолуңду саласың. Ошондон кийин келин сага жүгүнөт, андан кийин келин көрөбүз деп келген элге жүгүнүп турат. Башын бийик көтөрүп, элди тикке карабайт. Кайната, кайынагаларынан качып турат. Алдын тосуп чыкпайт бир нече күн. Андан кийин жалпы үй бүлө мүчөлөрү менен кеңири таанышып аларга жүгүнүп, чай берет жаңы келин. Андан кийин жолугун артына байланып жүрө берет деген ал. Булак Мекендеш Рокежи.